сиздер менен кайрадан кызык инфо рубрикасы. Бүгүнкү берүүбүздө эмне жөнүндө сөз болот? Албетте, жаңы технологиялар жөнүндө. Технологиялар заманбап коомдо маанилүү орунду ээлейт. Алар жашоонун бардык тармактарына таасир этип, жашоону жеңилдетет. Белгилүү илимий журналдарда жазылган алдыңкы технологиялар күнүмдүк жашоодо дароо же болбосо бир нече убакыттан кийин колдонула баштайт. Бүгүнкү берүүдө мен сиздерге 21-кылымдагы илимдин жетишкендиктери жөнүндө сөз кылып, өзгөчө, кызыктуу жана таң калыштуу жаңы ойлоп табуулар жөнүндө айтып берем. Электромобиль – бул электр энергиясы менен иштеген транспорттук каражат. Бул эң жөнөкөй унаа, бирок ичинен күйүүчү кыймылдаткычтын ордуна аккумулятордон кубатталган электр кыймылдаткычы бар. Электр кыймылдаткычынын принциби аккумулятордун химиялык энергиясын электр энергиясына айландыруу болуп саналат. Ал электр кыймылдаткычынын өткөргүч орогунда ротордун моментин жаратат. Ал өз кезегинде аны дөңгөлөктөрүнө өткөрүп берет. Электр кыймылдаткычтары зыяндуу газдарды чыгарбайт. Бул алардын экологиялык жактан таза гана кылбастан, ошондой эле чыгаруу системасын талап кылбайт. Бул унаанын конструкциясындагы жөнөкөйлөтүп, анын жеңилирээк жана практикалык кылат. Жасалма интеллект адамдар менен технологиянын ортосундагы байланыштарды түзүү үчүн өнүгүп жатат. Азыркы дүйнөдө роботтор, оюнчуктар жана компьютерлер адамдын буйругун аткарып, анын каалоосуна жараша муктаждыктардын канааттандырууда. Алардын ичинен азыркы учурда көпчүлүк үйлөрдө колдонулуп жаткан Алиса жана iPhone телефондорундагы белгилүү Siri түрүндөгү жасалма интеллекттер буга мисал боло алат. Акылдуу түзүлүш системасы бул жогоруда айткан жасалма интеллекттин жардамы менен бардык кыймылдуу күчтөр ишке ашкан система болуп саналат. Жалпак тил менен айтканда, телефонго анын программасын көчүрүп алып, андан кийин үйдө болобу же жумушта болобу, телевизор жандыруу, жарыкты өчүрүү, үйдүн температурасын алмаштыруу, музыка коюу сыяктуу жумуштарды адамдын буйругу менен аткара берет. Ал үчүн телефондо кнопка менен басып, же үн менен айтып коюу жетиштүү болот. Демек, үйдөгү бардык майда-чүйдө иштерге ар бир адам убара болбостон, акылдуу түзүлүш системасына буйрук берип коюу менен жумуштарды бүтүрүүгө болот. Revolk жүлүн жаракат алган адамдарга кайра басууга мүмкүндүк берген революциялык экзоскелет. Бул аппарат жакында эле рынокто пайда болгон жана буга чейин ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар арасында кеңири популярдуулукка ээ болгон. Revolk экзоскелети майыптар арасында отурган адамга өз алдынча тик турууга, басууга жада калса, тепкичке чыгууга мүмкүндүк берген биринчи түзүлүш болгон. Израилдик ортопедтер Revolk түзүүнү Израилдин медицинасынын эң чоң жетишкендиктеринин бири деп эсептешет. Бионикалык кол. 21-кылымда бионикалык протездер табигый мүчөлөрдү дээрлик толугу менен алмаштыра алат. Окумуштуулар аларды өз колундай кыймылдатуу мүмкүнчүлүгүн гана камсыз кылбастан, ал тургай сезүү жөндөмүндө калыбына келтиришти. Сезүү импульстары түздөн-түз мээге берилет. Протез тактилдик сенсорлор менен жабдылган жана объектилердин жайгашкан жерин, температурасын жана текстурасын аныктоого мүмкүндүк берет. Өзү башкаруучу унаалар. Алар көп убакыттан бери көптөгөн ири корпорациялар тарабынан сыналган жана ишке ашырылган унаалар. Өзүн башкаруучу унаалар салттуу унааларга салыштырмалуу, алар бир топ артыкчылыктарды сунуштайт. Мисалы, комфорттун жана ыңгайлуулуктун даражасынан баштап, жалпысынан азыраак кырсыкка кабууга чейин. Автоматташтырылган жүк ташуучу унаалар жүктү ишенимдүү жана тез жеткирет. Айдоочуларга бир түн токтоп калуунун кереги жок. Бул компаниялар үчүн жалпы убакытты үнөмдөө жана пайда гана алып келет. Жасалма органдар. Мисалы, жасалма боор, уйку бези. Алар органды толук алмаштыра албаса да, эң сонун жардамчы аппарат катары кызмат кылат жана трансплантация кезегин күтүп жаткан бейтаптардын жашоо сапатын жакшыртат.
Жасалма органдардын жана импланттардын акыркы жетишкендиктери маанилүү органдарды алмаштырууга же колдоого муктаж бейтаптар үчүн уникалдуу чечимдерди сунуштайт. Бионикалык технологиялар медицинада жаңы горизонтторду ачып, табигый окшош функцияларын аткарууга жөндөмдүү органдарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Гиперсоникалык транспорт. Окумуштуулар убакыттын натыйжалуугуна жетишүү үчүн көп убакытты жана күч аракетти жумшашкан. Алар көбүрөөк өндүрүмдүүлүк менен аз убакытты талап кылган технологияларды иштеп чыгышкан. Гиперсоникалык транспорт 21-кылымдын натыйжалуугуна карай эң чоң ойлоп табуулардын бири. Анткени гиперсоникалык транспорт ойго келбеген ылдамдыкта мобилдүүлүктү камсыз кылды. Бул унаалар үндөн 4 эсе ылдамыраак ылдамдыкта алыс аралыктарды басып өтүүгө жөндөмдүү. Басылып чыккан органдар, адамдардын терисин, ткандарын жана ички органдарын жасалма түрдө жаратуу илимий фантастикадай сезилиши мүмкүн. Бирок анын көбү азыр колдонулуп жатат. Дүйнө жүзүндөгү изилдөө борборлорунда жана ооруканаларында 3D басылып чыгаруу адамды дарылоо жана изилдөө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. 3D басып чыгаруунун жардамы менен жаратылган жана лабораторияларда өстүрүлгөн органдар адамдын узак жашоосу үчүн дагы бир тоскоолдукту жеңе алат. Анткени трансплантация үчүн органдардын жетишсиздиги дүйнө жүзү боюнча жыл сайын эбейгесиз сандагы өлүмдөрдү жаратат. Толугу менен жасалма жүрөк. Адамдын органдарынын жумушчу прототиптери көптөн бери бар. Бирок көбүнчө бул татаал станционардык системалар болгон. Аларды ооруканадан тышкары колдонууга мүмкүн эмес. 2021-жылы окумуштуулар жана дарыгерлер биринчи жолу толугу менен жасалма жүрөктү иштеп чыгып, имплантациялай алышты. Импланттын жардамы менен адам дээрлик нормалдуу жашоого өткөрө алат. Бир гана ыңгайсыздыгы жасалма жүрөк тышкы батареядан иштейт. Ал 4 саатка жакын иштейт. Аппаратты башкаруу үчүн контролер да адамдын денесинин сыртында жайгашкан. Андыктан бейтап 4 килограммга жакын сумканы көтөрүп, аппараттын абалын көзөмөлдөө үчүн ооруканадагы компьютерге үзгүлтүксүз туташтырып турууга туура келет. Жогоруда айтылгандар технологиянын өнүгүү чегинен алыс деп ойлойм. Себеби бизди мындан да зор ачылыштар күтүп турат. Алар адамдардын жашоосун түп тамырынан бери өзгөртүп, азыркы дүйнөнүн көптөгөн көйгөйлөрүн чечет деп ишенем. Айтылып өткөн ойго келбеген кызыктуу технологиялар сиз үчүн таң калыштуу жана кызыктуу болду деп үмүттөнөм. Кийинки берүүгө чейин жолугушканча.